Март күнгү Шаршемби жогорку кеңештин жыйындар залында кезектеги жыйын орун алып, анда Конституциянын жаңы долбоору каралар айтылган. Азыр 6-чы маселе Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын долбоорун Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору боюнча референдумду бүткүл элдик добуш берүүнү дайындоо тууралуу мыйзамдын долбоору биринчи окууга киргизилет. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитет караган. Баяндамачы депутат Турузбеков Бактыбек Сагындыкович, мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири. Чакырылгандар Бегматов Абжапар Гапырович, шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрайымынын орун басары. Анда эмесе сөз Турузбеков Бактыбек Сагындыковичке берилет. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу коллегалар, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Сиздерге белгилүү болгондой, 2020 жылдын 17 ноябрында Жогорку кеңештин депутаттары тарабынан Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору боюнча референдуму бүткүл элдик добуш берүүнү дайындоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору демилгеленип, коомдук талкуу өткөрүү үчүн Жогорку кеңештин расмий сайтына илинген. Муну урматтуу депутаттар баарыңыздар билесиңер. Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучунун 2020 жылдын 20 ноябрындагы номер 45 жарлыгы менен илимий коомдуштуктун, жарандык коомдун, укук таануучулардын, Жогорку кеңештин депутаттарынын, эксперттердин, өкмөттүк эмес уюмдардын жана коомдук ишмерлердин кадыр барктуу өкүлдөрүнөн Конституциялык кеңешме түзүлгөн. Конституциялык кеңешмеге Кыргыз Республикасынын Конституциясынын долбоорун талкуулоо, жүргүзүү жана талкуулоонун жыйынтыгы боюнча Жогорку кеңешке Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору боюнча сунуштарды берүү тапшырылган. Жыйынтыгында Конституциялык кеңешме Кыргыз Республикасынын Конституциясынын долбоорун даярдады жана аны талкуулоо үчүн демилгелеген депутаттардын кароосуна киргизди. Конституциялык кеңештин курамына Жогорку кеңештин 18 депутаты кирген. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын долбоорун үстүндө иш жүргүзүү Конституциялык кеңешмеде 3 топ аркылуу жүзөөгө ашырылды. Талкуулар төмөнкүдөй секцияларда өткөрүлдү. Биринчи секция конституциялык түзүлүштүн негиздери. Экинчи секция адамдын жана жарандын укуктары, эркиндиктери жана милдеттери. Жана үчүнчү секция мамлекеттик бийлик органдары. Конституциялык кеңешменин ишин чагылдыруу максатында 100дөн ашуун массалык маалымат каражат компания жана журналисттер аккредитациясын өткөн. Ар бир пленардык отурум жана секциянын отурумдарына журналисттер менен телевидение катышып отурду. Онлайн режиминде Алатоо 24, ЛТР жана Пирамида компаниялары түз эфирде өзүнүн эфирин өткөрүп отурду. Урматтуу депутаттар, бюджеттин чектелүү экендигин эске алып, референдумду өткөрүү күнүн 2021 жылдын 11 апрелинде дайындалган жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо өткөрүү күнү менен бириктирүү сунушталат. Бул мыйзам долбоору менен Кыргыз Республикасынын баардык аймагында референдумду 2021 жылдын 11 апрелине дайындоо белгиленген. Ошону менен бирге добуш берүү үчүн
бюллетенге киргизилүүчү суроо бекитилген. Ал төмөнкүдөй. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан долбоору референдумга бүткүл элдик добуш берүүгө чыгарылган. Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы кабыл алынсын деген графада ооба же жок деген графа бар. Урматтуу депутаттар, бул мыйзам долбоору 2020 жылдын 17 ноябрында 80ден ашуун депутаттар тарабынан демилгелинген. Андан кийин Конституциялык кеңешмеде каралып, азыр сиздердин алдыңыздарга турат. Колдоп коюңуздарды суранам. Рахмат. Рахмат, Бактыбек Сагындыкович. Урматтуу депутаттар, кимде кандай суроолор бар? Таблону бериңиздер. Урматтуу депутаттар, суроолорго жазылыңыздар. Анда эмесе сөз суроо берүү үчүн Бекешев Дастан Далабаевичке берилет. Бактыбек Сагындыкович, сиз автор болосуз да, Мен жана баяндамамда айтып кетпедимби? 80ден ашуун мыйзам долбоордун автору ким? Референдум дайындоо боюнча. депутаттардын арасында мен да бармын. Фамилияны атап коесузбу, фамилияларды? Жана Биз билейли да, с кого потом спрашивать. Урматтуу Дастан Далабаевич, перед заседанием же вы правильно поднимаете вопрос. Попросили вас, сейчас аппарат работает, вам дадут. Нет, что значит дадут? Коом билсин да. Коркпой эле айтпайсызбы? Коом билсин, түз эфир болот атмына. Баарын мен окуп айта албайм да. Аппарат берет азыр. Я всех перечислять же не буду. Ну, если вы не понимаете вопрос, я считаю, что вот этот законопроект, который вы инициируете, вы хуже для народа делаете. Свободу слова ущемляете, зависимость судей делаете, монстрские функции Генпрокуратуры прописываете. Президент, говорите, за все отвечает, в то же время пункты есть. Президент, в случае чего, возлагает ответственность на председателя кабинета министров. Это же обман. Джонли алдаватасыңар да. Кайсы персоналдык жоопкерчилик жок президенттики. Жазылган эмес. Кантип президент азыр эртең оор кылмышты кылса, кантип биз аны кетиребиз? Только революция менен же ушол эле переворот менен. Чон Рахмат, уважаемые депутаты, вы в курсе, что в последний месяц увеличился поток отъезда граждан? Граждане меняют свое гражданство, и поток увеличился, выезжают из страны, потому что у них нет уверенности в завтрашнем дне, потому что нет доверия к власти. И одна из причин, это вот будет проект вот этой Конституции, который вы насильно хотите всучить народу и сказать, что это народная инициатива. Это не народная инициатива. Я такой личной инициативы не слышала от народа. Биринчи, ушул конституциялык кеңеш менен укуктук статусу кайсы конституцияда, кайсы мыйзамда, кайсы регламентте көрсөтүлгөн? Өзүнчө мыйзамы жок. Анда өзүнчө мыйзамы жок болсо, бул мыйзамдуу долбоор эмес экен да. Экинчи суроо. Өткөндө бияка келгенде, ошол жумушчу топтун жетекчиси Бөрүбашев Мырзаминтов айтты. Биз 96 деди го дейм, мүчө болчубуз. Дайым катышканы 30 мүчө катышты деди. 30 мүчө. Кыргыз эли 6,5 миллион эл. 6,5 миллион элдин атынан 30 адам конституцияны иштеп чыгууга канчалык укугу бар? Жыйындын жүрүшүндө бир катар эл өкүлдөрү Конституциялык кеңешменин мүчөлөрүнө баш мыйзамдын жаңы долбоору боюнча суроолорду узатып жатышты. Эл өкүлдөрү мыйзам долбоорун талкуулабай турушкандыктарын өздөрү деле түшүнүшпөгөндөй элес калтырышты. Акыры Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов эл өкүлдөрүнө кайрылып, алар баш мыйзамды референдумга коюу боюнча гана суроолорду узата алышаарын билдирди. Туура кандайдыр бир жоопкерчиликтер берилди, кандайдыр бир укуктар чектелди. Мурдакыга окшоп коалиция түзүп, өкмөттү өзүбүздөн коалициялык көпчүлүктөн сунуштап, анан анча-мынча министрликтерди алууга жол берилбей калды. Туура мындай маселелер бар. Бирок биз элибиз президенттик башкаруу формасы болсун деген
тандоонун жасады да. Мына ошондуктан хронологиядан чыкпастан мындай жумушту алып барсак, урматтуу депутаттар, ар бириңиздердин оюңуздарды сыйлайбыз албетте. Бирок бул маселе ачык айкын 2,5 айдан ашык талкуу болду. Ошол жерде сунуштарды берип, анан добуш берүү жолу менен четке кагылып кээ бир сунуштар кабыл алынганы көпчүлүк тарабынан кабыл алынып, ошол жерге алып келип жогорку кеңешке киргизилди. Биз болгону референдумду дайындоо жөнүндө мыйзамдын долбоорун азыр карап атабыз. Ошол себеп, урматтуу коллегалар, суроолорду ушул референдум мыйзам боюнча берсеңиздер туура болот. Рахмат. Кийинки сөз Акаев Жанарбек Кубановичке берилет. Рахмат. Бактыбек Сагындыкович, мына азыркы мыйзам эмес. Жанагы сиз айтып аткан 80ден ашуун депутат ушул мыйзам эмес. Алар башка мыйзамга кол койгон болсо, сиз жоопкерчиликти кандай аласыз? Мен сизге азыр далилдеп берсем. Бул мыйзамга кол койгон эмес 80 депутат. Ал башка мыйзамга кол койгон. Мыйзамдын аталышы дагы башка. Эгерде ошондой далилденсе, сиз жоопкерчиликти кандай аласыз? Эчтекеге жооп бербей, өкмөт баарына жооп берип, ортосунда жогорку кеңеш кыпчылык. Бүгүн ачык айкын жанатан бери айтып отурам, 3 айдан бери эшик ачык болду, телевидение, журналисттер болду, НПОлор. Ошол жерге басып барып сунуштарыңарды бербейсиңерби? Эл өкүлү болсоңор. Регионго барып түшүндүргүлө деп, өзүңөр басып бербей, элди күнөө кылып атасыңар. Мен дагы айтат элем, бул менин эрким менен бул жерде отурган жокмун, элдин талабы болуп атат. Элдин талабын аткаралы деп, үмүтүн аткаралы деп. Кандай болот? Анан коркута берген болбойт да. Революция болсо келет дагы революция, алар дагы. Ар бир бийликтин демилгесин колдоп басып бере бергенге анча-мынча намыс дагы керек да. Андай баарынын эле колунан келе бербейт. Баш мыйзам да, урматтуу Баш мыйзам деп атпайсызбы? Жанарбек. Мына 2016-жылы дал ушул парламент Атамбаев демилгелеген баш мыйзамды дагы колдоп бергенбиз да. Айтып атпайсыңарбы азыр элибиздин 80% колдоп берди президенттик башкарууну. Ошол убакта бийлик алып чыкканда анда дагы 80% колдоп берген да элибиз. Акимдер, губернаторлор, мэрлер бардыгы иштейт да, бийлик иштесе 80% бул дагы өтөт. Мурда дагы өткөн. Мына ушул парламент 6 премьерди алмаштырдык, баары мактадыңар ушул жерден. 3-чү президент менен иштешип атабыз. 2 жолу баш мыйзамды алмашып атабыз. Эми акыры таркалып кетерибиздин алдында кичине намыска келсек болот эле да. Өтө чоң мыйзам бузуу менен өтүп атат. Экинчи суроом. 67-чи берени 2-чи пунктты караңыз. Бир эле адам 2 мөөнөттөн ашык президент болуп шайлана албайт деп турат. Жооп бериңиз, ошондо азыркы президент Садыр Жапаров кайра 2-чи мөөнөткө шайлоого барса, 2032 жылга чейин президент болобу же 2037 жылга чейин президент болобу? 5 жылдан болот. Азыркы баш мыйзам боюнча 6 жыл болот. Ошо биринчи суроогун 5 жыл деп санаса болот. Азыркы конституцияга киреби кирбейби? 2037 жылга чейин президент болобу же? Мен жооп бербедим, 5 жылдан болот. Атамбаев убагында өкмөттүн полномочиясын күчөттүк, баарыбыз колдоп бердик. Эми президенттикти эртең хандык башкаруу десек, хандыкты колдоп берсек, шактык башкаруу десек, шактыкты колдоп берсек, мындай коомчулукка уят болуп бүттүк, урматтуу депутаттар. Ойгонол дагы мындан баарыбыз баш тарталы. Бирекчи. Талант Турдумович, биринчи сөзүңүздү айттыңыз, сиз өзүңүздү сүйлөп атып, мен сизди демилгечи катары туура түшүнөм. Демилгечи катары жоопту берсеңиз болот. Бирок сиз ошол эле убакта баарыбызга бирдей караган, сиз баарыбыздын төрагабысыз. Сиз бирдей калыс карашыңыз керек. Ошондуктан жана биринчи сөзүңүздү айттыңыз, ошого түшүндүрмө берип өтсөңүз, сындаганыңар туура эмес деген сөз айттыңыз да. Эмнени сындаганыбыз туура эмес, ошого дагы түшүндүрмө берсеңиз. Экинчиден сиз жанагы чектен чыкпагыла дедиңиз. Референдум боюнча гана сүйлөшөлү деп. Биз Конституциянын мына жаңы долбоорун алдыбызга анда эмне үчүн таштадыңар? Биз ушуну талкуулашыбыз керек да. Жанар Кубанович, мен сындаганыңар туура эмес деген сөздү айтуудан алысмын. Болгону мыйзамдын маанисин түшүнүп, анан суроолорду жөөлү берсек жакшы болот эле. Бул жерде регламенттин 66-чы беренесине ылайык, билесиңер, референдум жөнүндө мыйзам карууга киргизилгенден соң Конституция талкууга жатпайт. Мына бул мыйзамдын өзүңүз дагы сөзүңүздү айтып кеттиңиз. Мына
6 микрофон. Эки сөз жок керектүү документти көрүп алган жокмун. Биз конституцияга өзгөртүү киргизүү же конституция маселесин талкуулоо үчүн сөзсүз түрдө Конституциялык соттун корутундусу керек. Ал жок экен. Экинчи өкмөттүн корутусунда керек. Ооба, референдум өткөзүүгө өкмөт макул момча каражат керек деген. Биз эки документ жок. Муну бүгүн кароого регламент боюнча парламенттин укугу жок. Урматтуу Каныбек Капаш, 4 статья полномочия Конституционной палаты дает заключение к проекту закона об изменениях в Конституцию. Bizde жаңы конституция болуп атат. Өкмөттүн корутундусын окуп койсоңуз. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Өкмөттүн корутундусу бул мыйзам долбооруна ошол конституциялык мыйзамдын 31 беренесине ылайык мындай деп корутунду берилди. Бул мыйзамга референдумду өткөрүү үчүн 2021 жылы 60 миллион сом өлчөмүндөгү финансылык каражат талап кылынат. Ал Кыргыз Республикасынын 21 жылга республика бюджети жөнүндө мыйзамда каралган. Ошентип референдумду өткөрүү үчүн каражаттар республикалык бюджеттин ичинде толугу менен каралган. Өкмөт жогоруда аталган мыйзам долбооруна оң корутунду чыгарат. Кол коюучу премьер-министр Улукбек Асайдымович Марипов. Рахмат. Рахмат. 6 микрофон. Жоона канаттандым, бирок бакырсаңыз сиздикенде канаттанган жокмун. Конституциялык палата бүт конституциялык маселени карайт. Разумеется, в том числе и новая редакция Конституции. Мындайда Конституциялык палата бул конституцияны кайтарат экен да, кичинекей ууру кирсе айтат экен, чоң ууру кирсе көз жумуп коет экен да. Это само собой разумеется. Это главная миссия Конституционной палаты. Талап, любой конституция элдин талабына жооп бериш керек. Илимдин суроолоруна жооп бериш керек, анан дүйнөлүк тажрыйбаны караш керек. Мына основа все. Рахмат. Кийинки сөз Момбеков Рыскелди Чыныбековичке берилет. Рахмат. Талаштан тастык жаралат, бирок ала кушту атын аташ керек. Азыркы конституциянын авторлору ким, айтып коюңуздарчы. Жок береби? Урматтуу Рыскелди Чыныбекович, жана мен башында маалымат бербедимби? Жок, мен сиздин маалыматыңызды түшүнгөн жокмун. Мына документтерде бир дагы депутаттын колу жок. Эми аппаратка биз бааны айттык эле. Берсеңер, аппарат барбы? Урматтуу коллегалар, таблода илим турат, таблодан карасаңыздар болот. Талант Турдумаматович, таблодо бир дагы депутаттын фамилиясы. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары деп. Аппарат. Илим турабы? Илим турат, карап коюңуздар. Анда илинип турган документ, сопроводительный документ илинип турат. 1 мартта кириптир. Анан 1 мартта кирген документте Акматов алмасты. Көрсөтүп коюңуздар. Ачып көрсөтүп койгула. Талант Турдумаматович, 1 документте 65 депутаттын колу турат. Анан айтып коюңуздарчы, Акматов алмас. Кечели жер көрдүк го, ал кантип кол койду? Өлүп калган кишини кантип кол койдуңар? Сиздин жарлыгыңыздын 2 пункттан жазылып турат. Кыргыз Республикасынын конституциясы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору деп. А бул жакка кирип аткан кайсы? Референдумдун жайында болчу. Аталыш эки башка. Аталыш эки башка. Демек, эртең но депутаттар секрет. Мен ал мыйзамга кол койгон эмесмин, мен колум көргөзчү депчи. Өтпөйт бул. Анан жөн эле ушул жерде жанагы докем айткандай көтөн зордукка эле салып бербегиле да, өкүм зордукка да. Оюңузду бүтүрүп алыңыз 10 секунд. Элдин талабы да атпайсыңар. Элдин талабы жок, элдин аттан бир кайрылууду киргизгилечи кана көрөйүн. Элдин талабы курултай болчу, курултайды киргизген жоксуңар. Элди дагы кидайт эттиңер. Чын-чынына келгенде. Бизди дагы кидайт этип атасыңар. Өтө чоң катаны кылатабыз. Мейли эл чечти. Президенттик башкаруу болсун. Бирок кайсы формадагы? Хандык деген жок да. Хандык форма менен жашайлы деп эч ким деген жок да. Президенттик деген. А бул жерде мына окусаңыз бүт барын чечет, президент чечет. Бирок эчтекеге жооп бербейт. Жоопкерчилик жок. Кайякта бул жерде жоопкерчилик жок. 10 секунд. Ким автор түшүнүксүз. Эмнени биз азыр талкуулоо кылып атабыз, түшүнүксүз. Менимче келечекте мына ошол эле депутаттар жооп берет да. Баш мыйзамдын авторун издеген депутаттар талашып тартышып жатышты. Ал ортодо демилгечиликтен баш тарткандар да болду.
Рахмат. Кийинки сөз суроо берүү үчүн Бешимбаева Айгерим Кабылбековнага берилет. Саламатсыздар, рахмат. Азыр ошо сайтты карасам, инициаторлордун арасында мен дагы эле бар экенмин, жана кат түрүндө ошо инициаторлорго адресованный каттар келип жатат. Мага да берип атышат да, ошо айтып коеюн деп элем, ушул жерден мен кат түрүндө жазгам. Мен ошо инициатор эмес, ошол сиздерден суранам, ошол списоктон алып коюңуздар деп, анткени мен бул проектке эч кандай тиешем жок, талкуусуна да катышкан эмесмин. Ошон үчүн азыр алып коюңуздарбы списоктон? Дагы бир демилгечи менин кесиптешим Токтошев командировкада жүрөт, ал да колун чакырып алган. Колун чакырып алгандан кийин демек бул конституциялык күчкө ээ эмес. 80 добуш жок. Биз юридикалык туура эмес документти карап атабыз. Биринчи 80 добуш жок. Экинчи Конституциялык палатанын корутундусу жок. Үчүнчү Конституциялык кеңешменин статусу жөнүндө документ жок. Төртүнчү Конституциялык кеңешменин жумушчу тобунун статусу жогорку кеңештин статусунан жогору деген документ жок. Демек бул юридикалык жагынан туура эмес. Сөз экинчи жолу Акаев Жанарбек Кубанычевичке берилет. Урматтуу депутаттар, биздин башкы баалуулугубуз бул мыйзам, эгемендик, ачыктык гана болуш керек. Мына ушул билдирүү менен мен жаңы шайланган президент Садыр Жапаровго жардам бергим келет. Мен дагы кадимки катардагы кыргызстандыктар сыяктуу эле өлкөдөгү олку-солку саясий башаламандык замандан мен дагы тажадым. Мындан ары андайга кетпешибиз керек. Көпчүлүк ойлойт экен, булар президентке каршы чыгып атат деп. Жок, биз тескерисинче президентке жардам берип атабыз. Ким келсе ошолордун кызматын кылган жанагы кошоматчылардын кызматын пайдаланмаңыз деп атабыз. Бизди дагы угуңуз деп атабыз. Оппозициянын укугун туктамаңыз деп атабыз. Коррупциялык иштерди иликтеген журналисттерди колдоңуз деп атабыз. Президенттин душманы ар жекшемби сайын бул жерде көчөгө чыгып, мыйзамдуулукту талап кылган жаштар эмес. Дал ошол тегерегиндеги мына келбей атып, Садыр Жапаровду ант бергенине бир ай болбой атып, ишин мыйзамсыз баштап берип атасыңар силер. Туңгуюктун башатын азыртан калыптап берип атасыңар. Мына ошондой жолго барбашыбыз керек эле да, урматтуу депутаттар. Анан урматтуу депутаттар, мына азыртан баштап 2 күн мурун мен ЛТР каналынан көрсөтүп атат. Бир YouTube'дан журналисттерге интервью берсем, чыгып алып, бул бузуку эл бузар деп жамандап атат. Жанагы эски замандан биздин мамлекеттик медиалардагы ак уйдагы, көк уйдагы тажабаптыр да. Эмне кереги бар ошонун? Биз эмне элге, Кыргызстанга жамандык кылалы деп атабызбы? Эмне жамандатып атасыңар? ЛТРден чыгып алып дагы бир журналист өзү комментарий берип атат. Мунун арты дейт, саясатчылар каршы чыга берсе жарандык согуш калып келиши мүмкүн дейт. Биз муну сотко кайрылышыбыз керек. Эмне деп элди коркутуп, эмне деген чочулуп атасыңар? Түркмөнстан жолдо калат го мындай жол менен кетсек. Урматтуу туугандар, Түркмөнстан дагы өкүнүп калат го бизден ашып кетип. 10 секунд. Ошондуктан урматтуу туугандар, Дооронбек Садырбаев айткандай, мурдуңа боксу үйкөлгөн кыргыз өзүңдүн зөөкүр ул кыздарыңа чыда деп өкүнүп айткандай, биз дагы кошоматтуу коюп, мыйзамдуулукту так сактайлы. Рахмат. 4-чү микрофон процедурна. Урматтуу төрага, биз азыр темадан чыгып кетип атабыз да, бүгүн эмнени карайбыз өзү, конституцияны? Референдум боюнча жана албайсызбы? Сөз кылсаңыз жакшы болмок да. Азыр башка темага кетип калып атабыз биз. Рахмат. Урматтуу коллегалар. Рахмат. Республикада журт, Жейин Чороев. Урматтуу Талант Турдуматович, урматтуу коллегалар. Берде талкуулап атканда жөн мыйзам талкуу болуп аткан жок. Бул жерде мамлекеттин негизи багытын өзгөртө турган мыйзам талкууланып атат. Ошол себептен мына чектөөлөрдү биз токтотсок. Мен коллегалардан суранат элем, жанагы чектерди коюу боюнча сунуштарыңарды артка тартсаңар. 3 президентти бул парламент көрдү. 56 президентти көрдү. Капа болбоңуздар. Бетиңерге айтам. 80%-ыңар ушул 3 президентти ошолор эле кошомат кылып жүрөсүңөр, урунуп чыгып, чектеп кой, сүйлөбө, эчтеке кылба, таламын талашып. Бирок эртең ошолордун башына эл келип которуп атканда биринчилерден болуп качып жүрөсүңөр. Жанына жолобой. Ал жөнүндө сүйлөбөй, качасыңар биринчи болуп.
ушул жерде жана 20% сүйлөйт. Талант Турнович, эсиңиздеби? 5 апрелде сиздин сунушуңуз менен Садыр Нуркожоевичко биз түрмөгө барганбыз. Ошондо бир кырсыкка учураган. Ушул жерде азыр кошомат кылгандар жаныбызга жологондон качып кетти эле го. Акыбалын сурап койгонго. Жанында коллега болуп иштегендер. Шыбырап сурап, эмне болду экен? Кандай экен деп анан кийин жаныбызга жологондон качты эле. Ошондо күчтүү президент Атамбаев болчу. Ошондо сиз, мен жана Бакчиев үчөөбүз кирип барганбыз. Сурап ал акыбалы мына үй бүлөсү бул ак үй насына келгенде барганбыз. Бирок кошоматчылардын жүзү өзгөргөн жок. Ошол себептен мамлекеттин тагдырын өзгөртүп аткан документти талкуулаганда чектөөсүз, керек болсо 2 күн болобу, 3 күн болобу, парламенттин функциясы эл өкүлчүлүк, эң биринчи функциясы. Эл өкүлчүлүктөн ушул жерде 10 болобу, 15 болобу, башка альтернативдик ой бар болсо, Жаңы баш мыйзамдын ноябрдагы долбоору эмес, жаңы март айындагы долбоору деген кеңешменин мүчөлөрүнө түрдүү өңүттөгү суроолор берилип жатты. Рахмат, Талант Турнович. Мен докладчикке төмөнкү суроо, но ноябрда кол коюлган редакция менен кечөөнү 1 мартта чыгарылып аткан редакциянын өзгөрүүлөрү барбы? Экөөнүн салыштырса. Конституциянынмы? Ооба. Мен жана айтпадымбы, башында кирген конституциянын долбоору миңдей сунуштар кирип, биринчи жолу өзгөрүүлөр деп ойлогонбуз. Анан ошол өзгөрүүлөр көп кирип, жаңы конституция деп саналат. Жок, сиз менин суроомду мен да түшүндүрүп берчи. Сиз коомдук талкууга кандай редакцияда койдуңар? Бул өзгөрүүлөр деп киргиздиңерби же жаңы редакция деп киргиздиңер? Жаңы редакция. Ноябрда. Жок, азыркысы жаңы редакция. Жок, ноябрда. Ноябрда кантип жаңы дейсиз? Аны сунуштаганбыз да, конституционный кеңешмеге берилген конституциянын редакциясын ошо жерге адистерди кийирип, ар бир тармактан жана сиз айткан. Прошу вас конкретно, точно отвечать. В ноябре на общественное обсуждение что вы вносили? Новую редакцию или изменение внесения в Конституцию? Я могу паузу взять, почитайте документы. Изменения были. Да. Сейчас что вы вносите? Сейчас новую редакцию. Да. А общественное обсуждение, новая редакция проходила? Нет. Вот вы когда зарегистрировали проект документа? На сайте. Нет, когда вы зарегистрировали? Датасын точно айта албаймын азыр мен. Талант Турнович, мен кайталаганга убакыт берип койсоңуз, суроомду түшүнбөй калды докладчик. Ноябрда сиздер коомдук талкууга, конституцияларга өзгөртүүлөрдү киргиздиңер, туурабы? Ошентип аталган. Азыр жана конституционный совещание бүткөндөн кийин сиздер конституциянын жаңы редакциясын киргизип атасыздар. Жаңы редакция. Туура. Коомдук талкууга жаңы редакция качан коюлду? 1 ай мурун элинди мына. Документин көрсөтүп коесузбу? Сайттын, сопроводительный кагаздарын 1 ай мурун кайсы датада, кайсы сайтта, мен сопроводиловкаларды көрүнбөй жатат да. Мирлан Канатбекович, бул технический аппараттар берип. Жок, бул технический эмес, это требования закона. Закон о нормативно-правовых актах Кыргызской Республики. Закон о регламенте Жогорку Кеңеши Кыргызской Республики. Мне хотелось бы просто уточнить. Дату скажите, пожалуйста, когда этот документ был вывешен на общественное обсуждение? Мирлан Канатбекович, мен жооп берип коеюн. 17 ноябрда сайтка илинген, бирок 80ден ашык депутат демилге катары күн тартибине алып келген. 80ден ашык депутат демилге кылган. Бирок ошол 17 ноябрда 2000 өткөн жылы сайтка илинген. А негиз катары берилген соң Конституциялык кеңешме аны кийин жанакы сунуштарды эске алып иштеп чыгып, мына окончательный вариантын бизге алып киргип отурат. Рахмат, Талант Турнович. Мен тиги докладчикке эмнени айтайын дедим беле, мен анын өзү талкууда айтып берейин дедим беле. Биринчи киргизген редакция менен мына бүгүн алып келген редакциянын айырмасы бар деп атат. Канча проценти? Же толугу менен жаңы документпи?
толугу менен эмес, процентин айта албайсыз. Мен жана айтып атпайм. Бүт регистрациясы болгон. Сиз бул мыйзамдын авторысыз да. Окудуңуз да. Канча проценти өзгөрдү? Мелан Канатбек, сиз суроо берген союн угуп албайсыз. Мен аягына чейин айтып атпайм. Жаңы деп Жок, жооп сиз билбейм бердим. деген Кайра эле эмеске канча толуктап берип процент деп атам. атасыз? Мен процентин санаган эмесмин. Аны санап чыкса болот. Жарымдан көбү? Процентин мен айта албайм канча. Жок, жарымдан көбү? Сиз өзүңүз мындай бир аз даярдалсаңыз жакшы болмок эле. Бүгүн балким күн тартибинен алып сиз жакшылап даярданып келсеңиз. Жарымдан көбү болгондон кийин жаңы редакция болуп аталат. Мен сизге Жарымдан көбү болгондон кийин коомдук талкууга жаңы документ чыгыш керек. Жарымдан көбү болгондон кийин сиз ошого бекем даярданып, бардык пункттарды даярданып келсиңиз. Анан кече жакында мына сиздер автор болгондо тегерек стол болду ушул залда. Ошол жерде сунуштар айтылды. Ошолор камтылдыбы? Ошол тегерек столдо силер катышкансыңар. Ооба. Секретариатка сунуштары берилген. Анан көбүнчө сунуштары Конституционный кеңешмеге берилип, ошол жерден ачык добуш менен ачык айкын кирбей калган сунуштар бир жерден да берилип, эгерде биз аны кабыл алсак, карама каршы келип калмак. Ошондуктан болгон жоопторду берген, кире турган измененияларды кийирген. Сиз туура эмес айтып атасыз. Мен ушул жерде сизге айткам, секретариат деген эч кандай болбойт. Иминов ушул жерде отурганда айткам, ал секретариат боло албайт. Сиз ошондо колуңузду шилтеп айткансыз, бул секретариатка берип койду. Иминов сотрудник аппарата президента. Мен жооп берейин. Ал боло албайт. Сиз мыйзам долбоорунун авторысыз. Мен сизге айтып атам. Сиз камтып коюңуз деп сизден сурангам. Мерлан Канатбекович, биз ошондо сүйлөшүп, секретариат Иминов эмес, Иминов ал юротделдин башчысы, секретариат жана Конституционный кеңешменин буйругу менен секретариат бекитилген, ошонун ичинде Минюст секретариат болуп, ошол жерде бир жерде отурушкан, жазып берген сунуштардын баарын ошолор алган. Каршы депутаттар менен демилгечи депутаттардын ортосунда кайым айтышуулар да болбой койгон жок. Урматтуу кесиптештер, депутат болгондон хотя бы өзүңөрдүн ыйгарым укуктарыңарды аткарып койгула да. Бул деген чоң миссия. Эртең кечке чейин айтып атасыңар. Бул мыйзам менен жашайбыз. Мамлекеттин тагдыры, элдин тагдыры деп өзүңөрдүн кылганыңар эмне? Эмне үчүн келген жоксуңар силер? Келбей туруп эми азыр референдумду карап атканда башынан бүт майталканы чыгарып атасыңар. Кичине ответсиз. Рахмат. Сөз Акаев Жанарбек Кубанычевичте. Рахмат. Урматтуу Бактыбек Сагындыкович. Мисалы, министрлер кабинетинин төрагасы деп атадык. Келди парламентке отчету менен. Отчетту парламент кабыл албай койду. Эмне болот? Урматтуу Талант Турдуматович, эми коллегалардын баары эле жанатан бери да айтылып атат. Ушул күн тартиби менен кетсек. Мына 3-чү жолу жазылып алып, ар кандай суроолор болот да, бири-бирибизди сыйлашыбыз керек да. Күн тартибинде болгон маселе менен суроо бербейсиңерби? Жанатан бери эми акыркы болуп атат, мен мажбур болуп атам сизге ушундай жооп беришке. Рахмат. Билбейт экенсиз. Умитбек Токтаралыевич, ошол демилгечилердин бири катары жооп берсин анда. Угуп атам, Жанар Кубаныч. Мен убактымды токтоп турсаңар. Министрлер кабинетинин төрагасы келди бул жерге. Жогорку кеңеш отчетун канааттандырбай койду. Отставкага кетеби, кетпейби? Өкмөтпү же өкмөт? Азыр жаңы баш мыйзамда министрлер кабинетинин төрагасы деп аталып атпайбы? Өкмөт дебей. Эми мындай нормада бизге жогорку кеңешке только республиканский бюджеттин аткарышы боюнча келет, өкмөтчү. Эгер аны аткара албаса, биз албетте не утуп койсок, анда президент өкмөттүн башчысын да кетирет, керек болсо күнөөлүү министрди да кетирет. Только это решает президент. Только президенттин бул полномочиясында. Ошон үчүн президенттин ыйгарым укуктары күчөп атат да. Мисалы сиз туура айтып атасыз азыр, өкмөт депчи. Эми баш мыйзам боюнча, жаңы баш мыйзам боюнча өкмөт болбойт экен да, министрлер кабинети деп аталып тур. Эмне үчүн министрлер кабинети болду? Мурда мисалы министрлер совети дейт эле, өкмөт дейт элек баарыбыз. Эмне үчүн министрлер совети? Министрлер кабинети деген бул өзү кайдан келип чыккан бул? Министрлер кабинети болуп, бул коомдук депутаттар, коомдук кеңеш ошондой чечти, министр кабинеттер. Буну деген керек болсо, Жанар Кубанычевич, сизге келип туруп биз адистерди чакырабыз, бүт ине жибине чейин талдап, талкуулап берет. Эмне үчүн өкмөт эмес,
мындай президентский форма управленияда эмне үчүн кабинет министров деп айтылып аткан ине жийине чейин айтып беришет. Эч кандай биякта түйүн караганда юридикалыктагы мындай мыйзам боюнча да эч нарушение жок. Министрлер кабинети дегенде элге түшүндүрүп берип койсоңор, бул жерде демилгечилер билбесиңер. Бул ошол өз убагында ошо Британияда алгачкы жолу түзүлүп, ушу министрлер кабинети деп мындай чогулуп, ошол жерден ошондон кийин министрлер кабинети болуп калган. А бизде кадимкидей жөн эле өкмөт, министрлер совети деп эле аталып келген да. Мындайда Жанар Кубанычевич, бул деген мындайда сиз айтып аткан бул жөн эле бул деген юридикалыкта илимий жооптору бар. Бугачы айтып атпайбы? Жөн эле Великобританияда илгери айткан экен, анан кыргыздар буну ошентип койду деп деген бул өтө эле мындай бир жагын эле айтып атасыз да. Бунун өзүнүн илимий дагы бүт юридикалыкта бунун бүт немеси бар, платформасы эмне үчүн кабинет министров деп аталып аткан. Мейлим, башкысы ден. Анан дагы мен айтып коеюн, сиз ушул айтып аткан дагы кийинки сурам. Дагы бир нюансы бар. Ким? Жанар Кубанычевич. Президент болсо эгер жакшы иштебесе өкмөт, жакшы жагы билесизби эмне? Бүт өкмөттү кетирбейт, керек болсо президент только председатель кабинетов министров деле кетирип коет. Мына азыр баш мыйзамды элибиз эмне үчүн колдоп атат? Жанагы 80% президенттик башкарууну тандады деп атпайбызбы? Анткени элге түшүндүрүү иштеринде жоопкерчиликти бир адам алыш керек деп баарыңар аябай көп айттыңар да. Мына демилгечилер дагы, Конституциялык кеңеш менен мүчөлөрү дагы так ошол жоопкерчиликти баш мыйзамда кантип көрсөтүлгөн? Президенттин жоопкерчилиги конкреттүү кайсы статьяда эмне деп көрсөтүлгөн? Президент жооп берет. Бүт ошо мыйзамдарды караңыздар. Бүт ошо мыйзамдарда бүт президенттин жоопкерчилиги бар. Президент бүт барын аткаруу бийлигине өзү жооп берет. Чоң рахмат. Мен эми суроо бергенде эле кажети жок экен. Мен ошондуктан талкуудан деле алып коеюн. Ошон үчүн тынчылык болсун негизгиси. Жанар Кубаныч, ошон үчүн абдан жакшы шарт түзүп бердик эле. Келип туруп баягында талкуу болгондо ушул маселелерге жакшы жоопторду алмаксыңар да. Ошондо келе албатып туруп эми элдин көзү. Конституция менен конструкциянын айырмасы болот. Конструкцияны машинанын деталын, унаанын коробкасы, колодкасы, коленвал, карданывал каерде турушун, алардын бири-биригине болгон кызматтарын конструктор аныктайт. Конституцияны дагы ошондой кылып бирөө аныкташ керек болчу да. Бу жерде болсо 80 депутат жазды дейбиз, 80 депутат жок, Конституциялык кеңешме жазды дейбиз. Бүгүнкү күнгө чейин ээси аныкталбаган жок. Анан ээси аныкталбаган, автору бүгүнкү чейин такталбаган баш мыйзамды башка бир мыйзамдын артына кошуп туруп, прицепке отургузуп туруп, анан бизге алып келип таштап койдуңар да, алгыла деп. Эгер ошондой болсо 2010-16 жылдарды колдуруп эле Конституциялык кеңешме жоопкерчиликти өзүнүн астындагы киргизсин. А эмне үчүн могу депутаттардын бардыгын кыйнап атабыз? Мына байкуштар отурат, көрүп атабыз да бардыгын. Башын ылдый салып, оңго барсам матым эле, солго барсам өзүм элем деп. Оң бетим эле, сол бетим калат деп. Айла жактан отурат. Анан мындай жол менен баш мыйзамды кабыл албайт. Анан мынтип инструкция менен айтып коюпсуңар, Конституция инструкция менен качан кабыл алчу? Бизди келечек кечирбейт да. Жок дегенде регламент менен кабыл алсак деле болот эле да. Бөдөнөн сойсо да касапчы сойсун дейт. Эми ушу элге талкууга чыгарып эле, эринбей эле. Мен билгендер, мен жеке пикиримде Талант Турдумамбетов. Могу баш мыйзам Садыр Жапаровду бактылуу кылбайт, убактылуу кылат. Бул менин пикирим. Буну кызмат кылабыз дегендер автор эмес, буну кыянат кылабыз деген автор. Бул жарга партакайт. Бул акырында барып жарыла турган бомба. Ошентип Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору боюнча референдумду дайындоо тууралуу мыйзамдын долбоору бүгүн 3-мартта жогорку кеңеште биринчи окууда кабыл алынды. Жыйынтыгына келе турган болсок, катышкан 96 депутаттын 87-си документти колдоп, 9-у каршы добуш беришти. Мыйзам долбооруна каршы добуш бергендер Жанар Акаев, Дастан Бекешев, Мирлан Жээнчороев, Каныбек Иманалиев, Ирина Карамушкина, Рыскелди Момбеков, Наталья Никитенко, Евгения Строкова, Чынара Урумкалиевалар болду. Макул 87, каршы 9, бары 96, катал 96 мыйзам долбоору кабыл алынды. Күн тартибиндеги 6-чы маселе Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, бузуулар жөнүндө кодексине, тышкы миграция жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору, демилгечи өкмөт, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана
коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин чечими экинчи окууда кабыл алынсын. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоорун добуш койгом. Добуш бериңиздер.